Салам достор, Найман каналына кош келипсиздер. Айлана бардыгы капкараңгы, себеби түнкү 12-де Найма ширник жегим келип атат дегенинен атайын ушул түрк ширниктерине келдик. Достор, карагылачы, канча түрдүү шириндиктер, торттор, бунун арасынан жаккандарын тандадык. Наймадагы өзүнө ушундай сонун торт тандадык кулпунай менен. Достор, комментарийге жазгылачы, силер да ушундай шириндиктерди жакшы көрөсүңөрбү? Эгерде түн жарымда ата-энеңерге айтса, силер да калып чыгат беле? Сөзсүз комментарийге жазыңыздар. Биз болсом атайын Найман көңүлү деп келдик, сүйүнүп, бул жерде ойноп, жыргап калды. Шултоо менен биз дагы сонун шириндиктерди жеп, маанайыбыз көтөрүлүп олтурдук. Андан соң Найма менен Хан чыгып басып ойнойбуз дегеннен мен аларды карап, бул жакта ээрчип жүрөм. Карасаңыздар, адам ушундай кеч болсо дагы бул жерде адам аябай көп экен. Андан соң кайталы деп атсак, Найма бул жактан дагы бир нерселерди көрүп, мороженое жейм деп бизди дагы токтотуп калды. Анан аны дагы алып үйүбүзгө кайттык. Карагылачы, биздин үйгө бараткан жолдо стадион көрүнүп турат. Бул өтө Кыргызстандагы эң чоң стадион, Орто Азиядагы. 50 миңден ашуун адам бата турган, элестетиңиздер. Ушуну сонун кылып жандырып коюшуптур. Биз сонун маанайда үйгө кайттык. Биздин Наиманын каналына сөзсүз түрдө катталыңыздар жана лайк басканды унутпаңыздар, себеби биз жаңы эле ачылдык жана силерге өтө кызыктуу видеолорду чыгарып турабыз.